WhatsApp'tan kelgen so'rovlarga жооп берип ketmekчибиz. 1676 so'roого kelgenbiz. Assalamu aleykum ustaz deyt. Wa aleykumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mende bir-iki so'room bar ele deyt. Birinchi so'room, men bir jigit menen ele süйлөшсөм, başında көңүлүм болуп, кийин кайра жоголуп кете берет. Азырда bir jigit menen süйлөшүп жаткам, başında жакшы эле болчу. Ага болгон көңүлүм бар эле. Ал мени буйрук салам деп жаткан, эми менде ага болгон көңүлүм жок, билбейм. Бир туруп кичине пайда болот, кайра жоголуп кетет. Сүйлөшкүм да келбей калып жатат ал бала менен дейт. Эми эмне кылышымды билбей жатам. Бул менен сүйлөшкөндү токтотуп койсом, кийин да башка балага да ошондой болобу деп коркуп, кабатырланып жатам дейт. Лучче эң жакшысы. Эч ким менен сүйлөшпөй эле койсомбу деп ойлойм. Бирок анда тагдырым эмне болот? Кандай тагдырым кандай болот экен дейм. Кандай кылсам болот дейт. Балдар менен улам башында жактырып, кийин жактырбай коюп көп сүйлөшө берген күнөө. Ошол себептен азыркы бала эртерээк антип сүйлөшө бербей, ата-энеңизге жуучу жөнөтсүн. Анткени көп сүйлөшүп тааныйм деген ал алдамчылык менен тааныбай деле каласыз. Ошого истихара окуп, Кудай менен кеңешип, жакшынакай болуп, ата-энеңизге кудагыйлар келечек күйөө бала жакса болду, эртерээк турмушка чыгыш керек. Сиздин дагы жашыңыз өтүп кетет. Ошо жакшы көрүп турганда эртерээк түш жакшы чыгып, баары жакшы болсо турмушка чыгыш керек болот. Экинчи суроом дейт, бир күнү бир түш кирди болчу. Бир түш кирген болчу. Же бир түш көрдүм, Түшүмдө ата-энем, кээ бир жакын адамдарым кайтыш болуп кетиптир. Эми ошого окшош дагы түш кирди, ошол эле адамдар, бирок бир аз башкача болуп, муну кандай түшүнсө болот дейт. Түшүндө бир адам кайтыш болуп атса, ошо өмүр узун болот дегенге белги деп түш китептеринде айтылынат. Аллах таалам берекесин берсин, эми өлүм бар, акыйкат, ошого даярдык көрүү деген маселе. 1677 суроо. Ассаламу алейкум дейт. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул өтүнүчүмдү устазга жеткиришиңиздерди өтүнөр элем. Инем жалгыз уул, атабызды жаштайыбыздан таштап кеткен, жардам суроо, арыздануу максатында эмес, өтүнүчүм дейт. Болгону иниме устаздын бир эркек кишинин моралдык колдоосуна сенин колуңдан келет. Аллах насип кылса баары жакшы болот. Намаздарыңды оку, Аллахка таян деген сөздөр керек болуп турат. Жок дегенде голос кылып жиберсе, иниме жибермекпин. Инимдин башына бир аз сыноо түшүп, ачылбай, кичине камалып, буулугуп турат. Эгер өзүнүн WhatsApp номерине жиберсе, анда да жакшы болмок. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Биз адатта эркек кишини күчтүү тайманбас деп билебиз. Бирок кээ бир учурда сөз менен болсо да күч дем бере турганга муктаж болуп калат экен. Инимдин аты Усман, өзү аябай жөнөкөй, жароокер, ишенчек инсан. Сиздерден өтүнөт элем, жок дегенде голос кылып жибериңиздер. Устазыбызды угуп, жашоодо жөн гана жаралып калбаганын жана бир аз сабыр кылып аракет кылса кыйын инсан экендигин эстетсе деп үмүттөнөм дейт. Аллах таалам ыраазы болсун. Усман деген инибиз. Сиз кандай бактылуу инсансыз, ушундай жароокер эжелериңиз бар. Биринчиден, ошол эжеңизге рахмат, күйүп-бышып, сизге кыжаалат болуп, кабатыр болгондугу үчүн. Анан Усман иним, эркек деген, эрк деген сөзү бар ичинде, карасаңыз кыргызча. Эрк деген бул бийик эрк деген сөз. Имам Газали рахимахуллах айтат: "Кыйматука ала кадри химматик". Адамдын койгон максатынын канчалык чоң, бийик экендигине карап, ал ошончолук Алла Таалага жакын же төмөн болот деген сөз. Ошон үчүн максатыңыз бийик болсун, сынбаңыз. Эркек адам жаныбарлар ааламы ичинде каршы кырсымал болот. Мындайча айтканда, кыйынчылыктарга сынып калбастан, мокоп калбастан, кайра бекем болуп, сиз ушундай чоң максат коюңуз. Кудайым буйрса, ошол жаштык кезде ошол максатты багындыруунун туура жолу өмүрдүн кайсыл баскычы болбосун бекем ыйман керек, күнөөлөрдөн алыс болуп. Эми өзгөчө жаш кезде бекем ыйман менен биргеликте илим билимге өмүрүңүздү арнаңыз. Бүгүн окубай убактыңыз өтүп кетсе, эртең кыйын болуп калат. Ошон үчүн жакшы бир окуунун жолун баштап, окуп, тажрыйба топтоп, сиз өзүңүздүн эле үй бүлөңүзгө эмес, өлкөбүзгө, бүтүндөй мусулман үммөтүнө, адамзатына ушундай бир салымыңыз тийиш керек болот. Аллах таалам бекем ден соолук берсин. Бул нерселердин баардыгы эч нерсе эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде жашоого тоюп же чөгүп, сынып баратсаңар, өзүңөрдөн жогоркуларды карабагыла, өзүңөрдөн төмөнкүнү карагыла дейт. Буту колу жоктор бар, башка кыйын абалга дуушар болгондор бар, бирок ошолор деле жашоодо мокоп калган жок. Анан биздин жаратуучу жаратканыбыз бар. Ошол себептен эч кандай кыжаалат болбой, тескерисинче сиз эжелериңиздин, бир туугандарыңыздын аркасында бел өөдөгө чыкса өк, ылдыйга түшсө жөлөгө болуңуз буйрса.
1678 суроо. Assalamu alaikum deyт. Сиздин сабактарыңызды калтырбай көрөмүн. Кыргыз элибизде сиздердей устаздар бар экендигине шүгүр. Устаз, менин суроом төмөндөгүчө. Мени тынч эле койбогон жалгыз бир көйгөйүм бар дейт. Оюмдан такыр жаман ойлор кетпейт. Дайым истифар айтып жүрөмүн. Жада калса түндөсү, эгер эме болсо, кантсинер жандырып койсоңуз. Истифар айтып жүрөмүн дейт. Жада калса түндөсү кокус көзүм ачылып кетсе да истифар келме айта турган адатым бар. Оюмдан жаман сөздөр, жаман ойлор кетпей жатат. Эмне кылайын? Дайыма сүрөлөрдү окуп дем салып да жүрөмүн. Кандай жаман ой экенин айткандан уялып жатам, упулас сөгүнгөн сөздөр жана башка. Суроомду толук кандуу бере албай жатам. Бул абдан жаман ойлор тобо кылдым. Эгер ушундай жаман ойлор каптай берсе алдыдагы жашоом кандай болот? Коркуп кетем, устаз. Бир нерсе деп айтып коюңузчу, Аллах ыраазы болсун дейт. Бир тууганым, пенде болгондойун оюн ар кандай ошондой жаман ойлор келип калат. Бул шайтандын азгырыгы. Ошону жеңиңиз, баягы ойдоп аткан оюңузду сыртка чыгарып албаңыз. Чоң күнөө болот. Экинчиден, сиз Ихлас, Фалак, Настарды дайым окуп жүрүңүз. Ошол аллади ювасвису фи судурин нас. Нас сүрөсүнүн артыкчылыгы ушундай, адамдардын көкүрөгүнө жаман ойлорду салган, сиз ачык айта албай аткан жаман ойлор салган шайтандын жамандыгынан сактоо суранам деген бул атайын ошол үчүн түшкөн аяттар болуп эсептелет. Ошол себептен Ихлас, Фалак, Настарды дайым окуп жүрүңүз. Бул биринчиден. Экинчиден, чөйрөңүздү оңдоңуз. Анткени сиз иштеп аткан же болсо сиз жүргөн жерде көбү сөгүнүп сагынып атса, ошолордуку сыныктан башкасы жугуштуу жугат сизге. Экинчи, чөйрөнү оңдогондон кийин, үчүнчү, ушу тилдин азабы боюнча келген аяттар, хадистерди бир угуп чыксаңыз жакшы болот. Адам тилдин азабынан тозокко түшүп калыш коркунучу бар. Тилдин азабынан тозокко түшүп коркунучу бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде Hazreti Muaz радhiyallahu anhu учкаштырып айтат да, адам баласы мынакей ушу тилдин хасаиду алсинатикун дейт, тилдин көрө албастыгы, тилине ээ болбогондуктун айынан оор жагдайга түшүп калыш коркунучу бар дейт. Ошон үчүн ушул Ихлас, Фалак, Настарды окуп, чөйрөңүздү өзгөртүп, анан Алланын сөзүн, Куранды үйрөнүүгө аракет кылыңыз. Куранды окуй берсеңиз, иншалла бул жаман адат өзү барып калып кетет буюрса. 1679 суроо. Ассаламу алейкум дейт. Боюнда бар аял канча айына чейин дааватка чыга алат дейт. Жана медициналык эжекелер бар го, ошол медициналык метайымдарга кайрылыш керек болот. Мисалы, 7 ай болгондойун учактарга деле чыгарбайт. Анан кээде аял затына угрозалуу, коркунучтуу болуп калат, башка болуп калат. Ошон үчүн Алла жолуна азыркы тартиптерди эске алуу менен биргеликте төрөтү жакындап өтө кыйналып калбагандай болуш керек. Экинчи, мисалы 3-4 ай болсо деле ар кандай абал болуп калат. Ошон үчүн чыгуудан алдын, дааватка чыгуудан алдын барып, дарыгер менен кеңешип, консультация алып коюш керек болот. Анан жамаатка да зыян тийип калбаш керек эгер ооруп аткан болсоңузчу. 1680 суроо. Ассаламу алейкум ажыке дейт. Суроо мындай. Мен Москва жеринде иштеймин, жашаймын, үйлөнгөн баламын, жашым 23-тө. Москвада кумар оюн ойноп эч эле таштай албай койдум. Өзүм аябай кыйналдым. Үй бүлөм менен бактылуу жашай албай да калдым дейт. Ажырашуу жолунда турабыз. Ортодо 2 кызым бар. Эмне кылышымды билбей отурам. Кээде туруп өлгүм да келет. Ошондой эле мен ойногон жерде почти 80% кыргыз балдар ойнойт. Бизге бир жакшы насаат айта кетиңизчи, ажыкем дейт. Дуба кылып коюңуздарчы, биз ушул кумар оюнун таштап кетели, таштап калалы, суранам ажыкем дейт. Дуба кылайын, дубадан алдын эгерде үй бүлө ажырашуу жолдо турса, кыйынчылык болсо, ал сиз ишти деле иштеп, баягы тындырып аткан жоксуз. Ишти азыр ал жерде деле кыйынчылык болуп калган. Иште жыйынтыктап, үй бүлө бала чакаңызга бияка Кыргызстанга келе турган билетти алып, туугандарга жакшынакай айтып бирөөнө түшүндүрүп, ата-энеңизге алар айтсын да келип, ошо дияктан жумуштун жолу болбой атат деп таштап Кыргызстанга эле келиңиздер дагы. Ата-эненин астында бала чаканы жакшынакай көңүл буруп, тообо кылып бул жерден Алла жолуна чыгып, тартиптерди этибар алуу менен биргеликте алындардын сабына каттап кечкисин бет маңдай отуруп, анан бияктан иш жумушту баштаңыз. Ал жер болбойт. Ал жер ошо улам сизди улам эле жакшы болоюн десеңиз, достор, башкалар жер ошол жерге таасир кылып тарта берет. Ошон үчүн бияка сапар кылып келиңиз дагы. Келери менен мүмкүн болсо, ошо бир Алла жолуна чыгып, алымдардын сабагына катышып, жакшы чөйрө бүткөнгө аракет кылыңыз. Керек болсо Кыргызстанга келгенде ошо телефонду арзан эле болсо керек, бүт баардыгын, контакт баардыгын жок кылып туруп эле жаңыдан жаңы чөйрө күтүп баштаңыз. Анан мен дуба кылайын. Аллах таалам бул дагы бир сыноо. Ушул кумар оюнунан арыла албай аткан,
үй бүлөсүн жарым жолдо калтырып, балдарын тирүү жетим ата-ана тургандай оор акыбалга башоту менен кирип кеткен мусулман бир туугандарыбыз, биздин бир жарандарыбызга, мекендештерибизге Кудай Таалам жардам берсин дагы, аларды ушул кумарды көргөндө кускусу келип, эки көзү менен, желкесинин чуңкуру менен көрө тургандай жийиркенип, алыс болуп, ушул нерселерден суурулуп чыгып, жакшынакай үй бүлөсүнө күйө турган, мекенин чындап сүйө тургандай жакшы бир абалга кайтып келүүлөрүн Кудай Таалам жардам берген болсун. Амин. Чындап үй бүлөңүздөн ажырап каласыз. Кумар эч качан жакшылыкка жетелеген эмес, кумардын арты сизге отуруу болот. Адам Кудай сактасын. Анан жанагынтип өзүмө кол салгым келет дегенди коюңуз. Сиз жигитсиз. 1681-сураа. Ассаламу алейкум уста, сизге суроом бар эле, жооп берип коесуз. Бул сураныч дейт. Суроом мындайча: мен турмуштамын дейт. Ата-энем 40 жаштан ашып калган. Ата-энем 40 жаштан ашып калган адамдар, Кудайга шүгүр, көп эле жакшы бактылуу күндөр болду. Бирок үйдөгү зычуу көбүнчө атам тараптан чыгарылган жаңжалдар көп. Мен эс тарткандан бери эле токтобой уланып келет. Атам ашыкча, кызганчаак эле. Апам жалгандан эле жала жаап, апамды дейт. Жалгандан эле жала жаап, уруп да жүрчү. Азыр жашы 40тан ашса деле, дагы деле балдары чоңоюп калса деле токтойт го дечи өзү. Бирок токтоткон жери жок дейт. Атабыз намаз окуган дин жолунда, бирок апабыздын диндеги укуктарын четке кагып, милдеттерин айтып турат. Көп нерселерин чектеп, капастагыдай кылып алат дейт. Биз атабызга катуу сүйлөп айталы дейбиз, бирок Кудайдан коркуп зулум кылбайлы деп унчукпайбыз. Апамды көрүп жүрөгүм сыгылат, кандай кылсак болот? Кичине эни сиңдилерим бар, алар да травма алып калабы деп корком дейт. Апамды кантип атамдын зөөкүрлөрүн алып чыгып, сураныч жооп берип коюңузчу дейт. Апабызды кичине даарылаталы деп туугандарыңыз менен сүйлөшүп, бир аз кыздарына башка жерлерге, санаторийлерге кичине эс алдырып туруш керек. Маал менен чыгарып, атаңыздарды сиздер өзүңүздөр карап. Ошондо кичине ал киши баягы атаңыздар апаңыздарды да сагынып турат, ортодо сый урмат болот. Анан мүмкүн болсо атаңыздардын өзүн умрага жөнөтүш керек, ошол жерден барып кичине бир ыңса ойгонуп келсин. Өзү намаз окуйт экен, башка экен, анан антип аялына зөөкүрлүк кылган болбойт да. Ошон үчүн апаңыздарды кичине бир санаторияларга жөнөтүп, кичине эс алып, айдын бир 10-15 күндөрүн ошентип, кичине эс алдырып туруңуздар, ортодо сагыныч болсун. 1682-суроо. Ассаламу алейкум устаз, Аллах сиздерден ыраазы болсун дейт. Мен өзүмдүн суроомду эмнеден башташты да билбейм. Айла барынча кыска жазууга аракет кылдым, анткени абалымды түшүндүрдүм дейт. Аллахымдын тагдыры менен мен биринчи күйөөгө чыктым 17 жашымда дейт. Ал жерден 50 күндө кыз кайттым дейт. Жакындык болбостон туруп эле. 11 ай өтүп кайра турмушка чыктым. Анын арасында мен иштеп жүрдүм. Атам оорукчан болуп калгандыктан, байкем жаш болгондуктан мен кыжалат болуп өзүмдү өзүм багып жүрдүм. Атам жаш кезинде ничет болчу. Бай болчу, бирок апам экинчи аял болгонуна анча карабайт болчу, начар жашаганбыз. Жаш кезимден иштешке аракет кылчу элем. Анткени апам пол жууп, кыйналып 4000 сом айлыкка иштейт. Мага аны көрүш оор болчу. Негизи экинчи турмушка өзү каалабадым, бирок кошуналар сөз кылып жүрбөсүн, мындай дигиндей жүрөт деп тажатышты дейт. Сөз болуп кетүүдөн коркуп күйөөгө чыктым. Улутум өзбек дейт. Россияда чоңойгон, ошол жерде жашай турган балага күйөөгө чыктым. Мен кыз болуп ал ажырашкан болчу. Махырга 80 000 сом, анан комплект алтын сурагам. 50 000 сом берди, калганын анан деди, бербеди дейт. Жашап жүрдүм дейт. Күйөөм ар бир сөзүндө жалган сүйлөй турган адам экен. Кайнатам жаңы үйлөнгөн элекен, катыны биз менен жашагысы келбеди дейт. Кайнатам баласын айдады, биз квартирага чыктык, иштейт болчу. Акча жок. Кичине кыйналдым, анткени билсем карыздары көп болчу экен, плюс квартирадагы. Курсагымда бала менен токсикоз болуп ооруп жүрдүм. Дарыгерлерге алып барган жок. Мен эсимди жоготуп жаттым. Жок. Каным аз дейт. Дары жок. Карыздарым бар, эптеп тур деп караткан жок. Мени дарыгерлерге караткан жок дейт. Бирок кальян чегип, клубтарда сигаретке акча табат. Үйгө келсе келет, келбесе каалабаса жок келбейт дейт. Орус кыздар менен жүрүп казино ойнойт болчу экен билсем. Бир күн бала мага кереги жок, аборт кылдыр. Мен жашмын деди. Өзү 26-га чыккан эле дейт. Мага эмнеге үйлөнгөн билбейм, мен күндөн күнгө абалым оор болуп баштады. Россияда эч кимим жок. Байкемден акча сурагандан дейт. Абалымды айткандан уялдым. Күйөөмдүн сый урматы кетпесин деп. Иштен келип уруп,
Атайын буту менен тебе турган болду. Баланы каалабады. Жоготчу, мен жашмын, ал бала кереги жок деп. Апама айтсам болот эле, бирок атама чалып айттым. Ушундай болуп жатат. Билетке акча берип туруңузчу, мен барайын, ооруп жатам, карабай жатат, уруш болуп атат деп келдим. Дээрлик курсагымда 3 айлык балам менен үйгө кайттым дейт. Жоогуңду бердим. Кетип калдың, мага андай аял кереги жок деп. Себеп талак деди. Бир талак түштү. Айла жок болчу устаз. Урганына баланы аборт кыл дегенинен продукта деле жок, өзү үйдө уктабайт. Үйгө келбей деле калды, ошон үчүн айла жок, Кыргызстанга кел, айтор мекениме келдим дейт. Байкем баарын билиптир. Мени карады, дары дармек акча берип жүрдү. Анан иштейин, бала төрөлгөнчү деп кайра ишке кирдим. Баланын атасы 1 сом акча бербеди, эстеген деле жок. Түнү оорусам да эртең менен ишке барат элем. Үй бүлөм айткан балдарга турмушка чыкпайм деп күтүлбөгөн жерден бул күйөөмдү тандап тийгениме байкем кичине таарынган болчу. 1 ай иштедим, байкемден Аллахым ыраазы болсун, 21 жаш, айлык Орусияда иштейт, бирок өзүм айлык төлөйм. Ошо тапкан акчаңды өзүм берейин, Аллах мага берсин деп үйдө жүр, акыбалың болбойт деп иштетпей койду. Мына дээрлик 5 ай болду, айына күтүлгөндөй 15 миңден берет багып жүрөт. Бала 1 жашка чейин дейт. Иштебей турчу деди. Оң кумурда баланын атасы жазды мени таап. Жашайм, келсең баланы төрөп кел деп мага жазып жатат. Билбейм устаз, көңүлүм калып кетти, жүрөгүмдө кичине болсо да мээрим жок, ойлосом коркуп ыйлагым келет. Экинчи турмушум ортодо бала бар болгон, экинчи турмушум себептен ортодо бала бар болгондуктан ойлонуп жооп таба албай жүрөм дейт. Кайрадан ошо күндөр кайтсачы, дагы көчөдө калып кетсем, бала мен деп кыйналып калбайбы дейт. Мен муну кантип чечеримди билбей жүрөм. Үй бүлөдө баары жашасаң өзүң билесиң, жашабайм десең да өзүң билесиң. Сени таштап койбойбуз, коркпо деп жатат. Кантсем туура болот? Көңүлүм жок, кыйналып жатам. Жашабайм, барбайм, көңүлүм жок десем күнөөкөр болуп калбаймынбы? Бала кереги жок ага дейт. Анан жашабайм десем 50 миң махырды кайтарып беремби? Шу күндөрдө бала төрөлөт, иншалла кеңеш бериңизчи, ойлонуп жатып кыйналдым, Аллах ыраазы болсун сизден дейт. Сиз кыргыз тилине колдон келишинче аракет кылып жазыпсыз, бул дагы сый урмат, Аллага шүгүр. Биринчиден, сиз жанагы 17 жашыңызда турмушка чыкканда, күйөөңүздөн ажыраганда талак алгансызбы, алган эмессизби, ошону такташ керек. Ошол жерде талак алган болсоңуз, анда могу экинчи турмушуңуздагы нике убактылуу бар болгон болот, бир талак алганга чейин. Ошону такташ керек. Анан экинчи маселе, бул баланын атасы сизди кайра чакырып атыптыр. Истихара намазын окуп, Кудай менен кеңешиңизди алып, анан айтыңыз, кумар оюнун токтотуп, намаз окуп, олуттуу жашайм десеңиз мен барам, болбосо барбайм. Ультиматумумдагы шартым дагы ушул менен деп эскертиңиз. Анан мен Россияга өзүм барбаймын, Кыргызстанга келип, ата-энемдин астынан байкеме сөз берип, анан ушул жерден алып кетесиз бара турган болсом дейсиз. Анан жашабайм десеңиз 50 миң махырды кайтарып бербейсиз. Ал калың сиздин жеке акыңыз. Аны эч ким эч албайт ага. 1683 суроо. Ассаламу алейкум, калыс таксыр дейт. Мен аябай бул суроону берсемби же бербесемби деп көп ойлондум, уялдым, бирок тынчсыздандырат мени абдан дейт. Бир жолдошум экөөбүз катуу урушуп кетип, ачуусу келип 3 талак деп жини менен айткан, бирок өзү түшүнбөй кетип кайра эле кечирим сураган. Ойлонбой айтып алдым деп. Ошондо кандай болуп калат? Эгерде талак күчүнө кирген болсо кантип нике кыйдырса болот дейт. Жолдошум экөөбүз катуу урушуп кетип, ачуусу келип 3 талак деп деди. Сиз талак сурасаңыз, анда башымды бошотуп коюңуз менин десеңиз, ошого карап 3 талак десе, 3 талак түшкөн болот, сиздерге жол жок. Анан жөн эле өзү 3 талак десе, аны менен түшпөйт, мен сага 3 талак бердим деген нерсени айтыш керек болот. Ошол себептен муну тактайлы. Анан экинчиден, сиздердин номер Кыргызстандын номери экен, аракет кылып тырышып фатва бөлүмүнө Бишкекке барыңыздар. Анан күйөөңүз барбайм дигүү десе, анда байланышка админге чыгып кайрадан чалууга аракет кылыңыз, же болбосо мен өзүм байланышка аракет кылайын сиздерге. Бирок Кыргызстандагы маселелерди сөзсүз фатва бөлүмүнө барып ошол чечтириңиздер. Чок ээрчиш баш керек болот. Ассаламу алейкум, таксырым дейт. 1684-суроо. Амансызбы? Мени түйшөлтүп ойго салган 2 суроом бар. Менин атам арак ичер эле, мен билгенден көп жыл ичип алганда өтө чыр эле. Мен чырдан тажадым дейт. Өтө чарчагам арактан дейт. 2021-жылы сентябрь айында атам кайтыш болду. Атам кайтыш болгондо мен айылда эмес, шаарда болчумун. Досторум келип кучактап, атаңдан айрылдың дос дешип кучактап жатышты. Мен эмне болду билбейм, оюма ушундай жаман ой келди, атам өлүп рас болуптур. Апам менен тынч жашайт экен деп ойлодум. Мен ошол нерсени ойлонупмун го, бирок
Ошол ойлонуп койгонум күнөөбү, таксырым дейт. Коркуп кетем, өзүмдү жемелейм, азыр неге анттым экен деп. Жок, сиз ызалангансыз. Ызалангансыз, анткени бала чоңойгон сайын, ошол эркек бала чоңойгон сайын апа деп чоңоет, кыз бала адатта чоңойгон сайын ата деп чоңоет. Ата эненин баары тең эле бирдей жакын негизичи. Ошол себептен канча жыл токтотпой ичкиликте арак ичип апаңызды кыйнаптыр атаңыз, саламаттылык. Ошол нерсе сиздин жүрөгүңүзгө кек болуп калгандагы, анан ошол нерсеге катуу бир таарыныч болгон. Ал таарыныч катары эле жүрөктө калыптыр, сыртка чыгарбапсыз. Истигфар тилеп, кечирим тилеп коюңуз, ал күндөр өттү, мындан биягында атаңыз ыйманы бар да, эми ыйманын баягындай танып, ыйманын чанып өлгөн жок. Ошол себептен атаңыз соопко муктаж, көбүрөөк соопту жөнөтүп туруңуз. Өткөн иш өттү, болду, кетти. Ал ошол учурдагы сиздин баягындай таарынычыңыз болчу. Экинчи суроом дейт, атам көзү өткөн күнү мас абалында экен, баласы болуп кандай жардам, эмне сооп кыла алам? Атам үчүн мен Москвада мигрантмын, жооп берип коюңузду суранат элем, таксырым дейт. Арак чоң күнөөлөрдүн бири, уммул хобаис, жамандыктардын башаты. Мас болуп өлгөн болсо, ал ыймансыз өлдү деген сөз эмес, чоң күнөөкөр болуп өлдү. Мусулман адам ыйманы бар болгондугу үчүн артында калган бала чакалары сооп жеткисе, Аллахын муктаждыктарын өтөп кабыл кылат. Сиз өзүңүз мигрант болуп иштейт экенсиз, таза жүрүңүз. 1-4 күн орозо калтырбаңыз, намазды калтырбаңыз. Ар намаздын соңунда атаңыз үчүн сөзсүз дуа кылыңыз. Өзүңүз Алланын сөзү Куранды так окуп үйрөнүүгө аракет кылыңыз дагы. Куран окуп соомун багыштап туруңуз. Анан арасында кичине бирин экин майда акчалар болсо, ошону атаңыздын атына садака чаап туруңуз, иншалла. Анан кийин Кудайым Таалам жакшынакай бир мүмкүнчүлүк берсе, суу жок жерге суу чыгарып берсеңиз, жетим жеширлерге жардам берсеңиз, ошол абдан жакшы болот. 1685-суроо, саламатсызбы устаз дейт. Биз эжем экөөбүз турмушка чыкканбыз. Эс тарткандан бери эле атам менен апам күндү урушат. Атам апама жаман сөздөрдү айтат, өзү намаз окуйт. Бирок акыркы жылдар иштери эч эле алдыга жылбай өтө кыйналып кетишти. Атам чөгүп бара жатат дейт. Кандай кылсак болот? Үйдү да тазалатып карадыбы, көз түйүлөр жок бекен, билгибиз келип жатат дейт. Болушу мүмкүн. Азыр эми баягы көрө албас адамдар келип ар кандай нерселерди таштап кетет го, этиятташ керек. Ошон үчүн азыркы заманда бир камера деле койдуруш керек болуп калды. Кичине бир ыйманы алсыз, Кудайдан коркпогон адам камерадан кичине айбыгат да, кой, бул эме записке башкага түшүп калбайын деп. Анан экинчиден, мүмкүнчүлүк болсо, балдары сиздер бир аз ортодон акча чыгарып, ата энеңиздерди биргеликтүү умрага жөнөтүңүздөр. Азыр умранын эмеси бир аз күндөрдөн кийин башталат, ажылык жыйынтыкталбадыбы? Ошо умрага жөнөтүңүздөр, ошол жерден кичине ортодогу ынтымактары да бекемделип, чындап окуган намаздары күчүнө толуп, дубалары кабыл болуп келсин. Анан ошол убакта үйлөрүн таза карап, жакшы билген адамды келип каратып коюш керек. 1686-суроо, ассаламу алейкум устаз, менин бир суроом бар эле эжем жөнүндө дейт. Ата энем динге жакын эле адамдар. Үй бүлөдө баарыбыз намаз окуйбуз. Бисмилла, орозо кармайбыз. Бирок жакында эле эжемдин жаман жолдо зина жолунда жүргөнүн билип калдым. Аны бир туугандарым айтып, эжемди туура жолго салганга аракет кылып коелубу, же болбосо эжемдин жашоосуга кийлигишпей эле коеюнбу? Бир эле эжеме айттым, бирок аябай өзүмдү күнөөлүү сезип жатам. Динде бирөөнүн абийирин ачпагыла деген бар го. Башка бир туугандарым билсе, эжемдин бетине өмүр бою дак болуп калбай. Устаз, алдын ала рахмат, Аллах сизден ыраазы болсун. Сиз билген болсоңуз, эжеңиздин өзү менен сүйлөшүңүз. Ата энеге айтып, анан бетин карай албай калбасын. Эжеңиз менен сүйлөшүңүз да, мен атайын туугандарга, ата энебизге айткан жокмун. Эжеке, бул нерсени жыйыштырыңыз, тообо кылыңыз. Аллах Таала күнөөлөрдү кечирет. Эртерээк тообо кылып, эми турмушка чыкканга аракет кылыңыз деп, эжеңиз менен жакшынакай эскертип сүйлөшүңүз. Анан жана кимдер азгырып атат, башка болуп атат, ошону билип, ошолорго, ошол тетиги туура жолдон бузуп аткан эркектерге чара көрүш керек. 1687-суроо, ассаламу алейкум, кандайсыз дейт. Аллага шүгүр. Менин суроом бар эле. Мындайча айтканда, турмушумду айтайын дедим эле, күйөөм экөөбүздүн экинчи турмушубуз. Күйөөм балалуу болбой ажырашкан. Менден бир кыз, бир уул көрдү. Азыр 3-үм боюмда бар, 7 айлык болду. 3-үм 5 айлык боюмда бар кезде ажырашып кеттик. Себеби кайненем аз-маз таарынышып үйгө келе берген болчумун. Кайнежемдер Бишкекте болчу. Алар келип аркамдан жүгүмдү жүктөп жөнөтүп жиберишти. Эми 2 чүрпөдөй балам, кызым 5 жашка толот дейт. Балам 2,5 жашта, боюмда 7 айлык бар дейт. Күйөөм да алардын сөзүндө кирип ажырашканга макул болду. Эмне кылышымды билбей башым катты. Балдарымдын баарын кесарөө менен төрөйм. Боюмда болуп кыйналып аттым эле. Ооруганымда, кыйналганымда жанымда боло албады дейт.
Азыр эми канча талак берип ажырашканда 3 талак түшпөсө керек, 3 талак айткан жок да, туурабы? Күйөөңүз менен кабарлашып өзүңүз могу балдарды жетим калтырбайлы деп аз маз тааныш үчүн кетип калган жакшы эмес. Эртерээк өзүңүз кайра барышыңыз керек болот, күйөөңүз алып кетсин сизди. 1688 саламатсызбы дейт. Прививка боюнча эмне айтасыз? Алыш керек, сураныш жооп берип коюңузчу дейт. Ошонун курамын карап көрүш керек болот. Курамында эгерде чочконуку боло турган болсо, зыян нерсе боло турган болсо болбойт. Анан бул боюнча негизи чубак устазыбыз Раматылык Кеңири жооп берген. Ошол жоопко кайтсаңыз болот. Дүйнөдүк тажрыйбада ошол көбүнчө кээ бир нерселерде зыяндуу нерселер балдардын өмүрүнө кооптуу же чочконукунан жасалып калса ал нерсе болбой калат. Ошон үчүн такташ керек. Анын ичинде пайдалуусу бар, пайдасызы көбүрөөк болуп калат да. Тактап иргеп карап чыгыш керек. Мейликтердин өзүнөн дагы. 1689 суроо. Ассаламу алейкум молдаке дейт. Менин көргөн түштөрүм аябай ойлонтуп жатат. Апам кайненем уктап жаткан экен. Бут жагында келемиш өлүп калыптыр. Аны алып салайын деп жатып ойгонуп кеттим. Эртеси күнү дагы түшүмдө кайненемдин жыртылып калган бут кийимин өрттөп жатыппыз дейт. Кайненеңиздерге бир дем салдырып коюш керек. Үйдүн тазалыгына көңүл буруп, дем салдырып коюңуздар, иншалла жакшы болот. 1690 суроо. Ассаламу алейкум, Калысбек устаздан сурайт элем, жардам бериңиз деп. Менин балам 16 жашта. Атасы экөөбүздү жаман көрөт. Сүйлөсөң эле, жумшасаң эле кыжыры келип, каяша сүйлөп турат. Өзүңө таза бол деп чачылган кийим-кечелерин жыйнап кой десем, силер мени уруша эле берет экенсиңер деп бизге ыраазы болбойт. Негизи мүнөзү токтой эле, жакшы окуган бала эле, бирок кыялы аябай бузулуп атат. Эмне кылсам болот? Атасы экөөнө көпүрө болуп бирине жашырып атам азыркы учурда дейт. Атасы экөөбүз айтканын аткарабыз. Эч нерседен кем эмес. Аллага шүгүр, намазыбыз бар. Ошол баардык нерсе эркек баланы ашча эркелетип, айтканын алып бере бергенден башталат өзү. Ата-эненин сүрү дагы, сыйы да калбагандыктан башталат да. Медресеге окуу десем такыр көнбөй жатат. Балам дааватка чыгып кээде намаз окуп калат, кайра эле окубай калат. Сөзсүз бир насаат кеңеш сөзүңүздү айтып коюңузчу дейт. Биринчиден эми кыз бала болсо бир жөн, эркек бала чоңойгон сайын мындай ортолукту кармап, аны эч ким ур сокку алыш керек деген сөз эмес. Болгону эркек бала чоңойгондон кийин, чоңоюп бара жаткандан кийин бойго жетип, келечектеги жоопкерчиликти татыктуу алып кетиш үчүн ошого аралыкты сактап, жоопкерчиликти артып, жигит катары тарбиялаган үндөш керек. Өзү айылга чоң ата, чоң энесине жөнөтүңүздөр, жайкысын. Ошол жерден чоң ата, чоң энеси жакшынакай тарбиялап берет. Алар имандуу да келет, мечитке жөнөтүп турат, ошол жерде малды карайт, астыларын тазалайт, короону таза кармайт. Ошентип жоопкерчилик артып, сиздердин да кадырыңыздарды билет. Жаман айтып кереги жок. Ошо чоң атаңыздар менен сүйлөшүп, айылга, ошо чоң кайнатаңыздар менен сүйлөшүп, айылга жөнөткөнгө аракет кылыңыз. Анан баардыгын эле оозунан чыккан нерсени алып бербей, өзү кичине кыжаалат кыла тургандай болуш керек. Өзү кичине кыжаалат кылып, пешине тери менен таап, бир аз аракет кылса, ата-эненин кадырын билет. 1691 суроо. Ассаламу алейкум дейт. Ясина деп ат койсок болобу кызга дейт. Болот. 1692 суроо. Саламатсызбы агай? Мен бир адамды кантип кечире алам? Таарынбайын дейм, бирок жүрөгүм менен эле эч кечире албай жатам. Ал менин атам дейт. Ал 2 жашыбыздан эле таштап кеткен. Көрөм көчөдөн келип, бекем кучактап, кызым деп кичине болсо да мээрим берсе дейм. Бирок андай эмес. Тууганың менен жолуккандай кандайсың деп эле коет дейт. Башка кыздары бар. Алар ооруп калса жанынан чыкпай жүгүрүп жүрөт. Балким менден алыс жерде жашаса жакшы болмок. Бир жерде жашайбыз, бат-баттан көрүп калам, көргөн сайын атам эркелегим келет. Бирок андан аталык мамилесин сезбейм. 25-ке чыктым. Өзүмдүн 2 балам бар. Бирок жүрөгүмдө дагы деле эркелеп, атакем деп кучактап, кандайсың кызым деп эркелеткенин уккум келет. Кечинде жолдошума, балдарыма билгизбей ыйлап талам. Ушул жашка чыксам да аябай күтөм. Бир күнү келер деп күтөм. Бирок мени сурап да, чалып да койбойт. Башкалардын аталарын көрүп алып аябай жаман болом дейт. Анын башка аялынан балдарына кылган мамилесин көрүп алып аябай ыйлайм. Неге мени бир чалып же көргөн жерден бир кучакта кызым деп койбойт дейт. Ичим ачышат, күндөн күнгө таарынычым күчөп жатат. Таарынбай кое берейин дейм. Эрким жетпей жатат. Сагынам, мени жашоосуна киргизбегенине таарынам. Кандай кылам, кыйналып кеттим, эс тартып калгандан бери эле жаткан мынакей жүрөгүмдүн кыйноосу болуп жатат. Көрчүмүн, башка кызын көтөрүп алып, кийим алып берип, ооруп калса, больницалап, бейтапканалап дейт. Жанынан чыкпайт. Көрбөй коеюн десем, астыман чыгышат. Андан менин эмнем кем деп ичимен сызып ыйлаймын дейт. Кантип жүрөгүмдү тынчтандырып, жашоомду бактылуу жашайм. Шүгүр, жолдошум жакшы, балдарым бар, бирок жүрөгүм тынч эмес. Ачыгын айтканда сагынам атамды. Чалсаң сүйлөшпөйт, бошобой жатам дейт. Жолуккандан качат, турмушка чыгып жатам деп биринчи
жакшылыгы деп чакырдым, келбей койду. Балдарымдан биринчи мен турмушка чыктым. Менин балдарым биринчи неберелер, сурап да койбойт, менин балдарым эмес, мени эле сурап койсо, кандай кызым, жашооң кандай болуп жатат деп сурап койсо, мен үчүн чоң бакыт болмок, мен үчүн дейт. Биздин эркектер ошондой, көбүнчөсү экинчи аял алып алса, экинчи аялынан коркобу билбейм, биринчи балдары менен мамиле кылбай калат. Ошол себептен ал биринчи аялынан коркуп жазганып атканда, эми коркуп дегенде кандай, ошолордун астында аларды сатып койгондой туят да өзүнчү. Антип ойлобош керек. Анткени ал биринчи неке, биринчи балдар, ошон үчүн сизге көңүл буруш керек. Эми өзү каалабай атса, аны мажбурлабаңыз. Болгон ушундай экен, тагдырдын сыноосу экен. Кудайга шүгүр, күйөөм да болсо мага мээрим төгүп аткан деп, ошол сиз күтүп аткан мээримди күйөөңүздөн күтүңүз. Анан балдарыңыз бар. Ошо эркек балаңыз чоңойсо, атаңыз бербеген сүйүүнү иншалла эркек балаңыз берет, Кудайым буйрса. Анан өзүнө келип кызым деп келсе, анда ошол учурда болот. Ошон үчүн ашыкча мээрим күткөндү коюңуз. Балаңыз чоңойот, балаңыз сизге мээрим берет буйрса. Жакшы бала атасы атыгүл күйөөсү бербей турган мээримди берет. Ошон үчүн сиздин күйөөңүз жакшы экен. Болду, эми биягында мээрим күтпөңүз. Канча аракет кылсаңыз дагы түшүнөм ал нерсени. Бирок канча аракет кылсаңыз да келбей атса, эми ал кыяматта өзү жооп берет. Эркектердин кулагына күмүш сырга болуш керек да. Ошон үчүн баягы экинчи турмуштун ар кандай болот, бирок экинчи, үчүнчү башка турмуш көргөндө деле биринчи турмуштагы же экинчи турмуштагы кыздарын антип балдарын карабай койгон туура эмес. Караш керек, Кудайдын астында ошолордун баардыгына бирдей суралат. 1693 суроо дейт: Ассаламу алейкум. Менин суроом инвестиция боюнча. Инвестор мага бизнеске акча берип, 1 жылга договор түзөбүз. Анан берген акчасын 1 жылдын ичинде кайтарам. Мен товар сатам. Сатылган товардын таза кирешесинен 30% инвесторго ар айда 1 жыл бою берем. Ушул арам болуп калбайбы дейт. Диги акчанын өзүн да кайтарып, карыз алган акчаны. Анан 30%ын да кайтарам дегенде бул сүткорлук болуп калат. Анткени карызга эле берип, процент менен карыз берип атат деген сөз да. Ошон үчүн кирген акчаны пайдага бүт иштетилиш керек дагы. Эгер экөөңүздөр шерик болгон болуп атасыздар, муну шерик деп коет, мудораба деп коет. Ал акчаны берип атат, сиз иштеп атасыз. Муну шариаттагы аты мудораба дейт. Мудорабада кандай иштетилет? Мудорабада ар-рибху ала ма шарата, көргөн пайда шартташкан жарашага, шартка жараша болот. 30%дан алат, сиз 70%дан аласыз. Бул дурус эле. 3төн 1, 4төн 1 дегендей. Акчага байлабаш керек да суммага. Түшкөн пайданын ушунча бөлүгүн деп. Анан вал хасарату ала роббил мал. Кокус сиз таза иштеп, жан дилиңиз менен иштеп атып деле зыян тартып банкрот болуп калсаңыздар, анын акчасын кайтарып бербейсиз, анткени сиздин ошончо эмгегиңиз күйүп атат деген сөз. Бирок сиз тараптан жалган маалымат болбош керек. 1694 суроо. Саламатсыз устаз дейт. Менин суроом: өтүп кеткен адамдын атын ар мекемеге коюп той кылып бата алуу шартпы дейт. Анысы жок эле, Куран багыштай берсе собу тийбей калабы? Жок. Сөзсүз бир жерлерге коюп атап шарт эмес. Шарт эмес. Кудай үчүн, Аллах үчүн ниет кылып Куран окуса сооп жетет иншалла. Биздин таежелерибизби, таежелерибиз дейт. Таятабыздын атына мектепте кабинет ачып той берген. Анда эптеп акча таап бергенбиз. Эми садик атын койдуруп ага той беребиз деп атышат. Ал эл көрсүн үчүн болуп калат. Эл көрсүн үчүн болуп калат да сооп жетпей калыш коркунучу бар. Сөзсүз антип аташ шарт эмес. Биздин ага шарт туура келбейт. Атам, апам экөө тең ооруп лечение кылдырып жүрөбүз. Апамдын көңүлүн оорутпай кантип айтсам болот? Апам аккан менен ооруйт, химия алган, атамдын жүрөгү ооруп, стенд койдуралы деп жүрөбүз, дуба кылып койсоңуз. Биринчиден ата-апаңызга, апаңызга Аллах таалам толук шифа берсин. Анан экинчиден бир аз гана кошумча бериңиздер да калган ата-энеңиздерди карашыңыздар керек, болуптур. Анан атабыздын, чоң атабыздын атын чыгарабыз деп эле баардыгын кыйнап, башка кылып, андай болбой калат. Андай эл көрсүн үчүн болот, эл көрсүн үчүн болгон нерседе сооп жетпей калат. Сооп жетпей калат. 1695 суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт. Устаз, ден соолуктарыңыз жакшы? Устаз, мен көбүрөөк суроолорум бар. Убактыңызды алсам кечиресиз? Жок, суроолоруңузду бериңиз, иншалла мен даярмын. 17 жаштамын, хиджабтамын дейт. Кудайым буйрса 1 жыл болот. Устаз, жолугум менен өтө көп сыналып жатам. Ата-энем азырга чейин хиджабыма каршы, кошуналарым да каршы. Кошуналарыңыз эч кандай каршы чыкпасын, алар өздөрүнүн кыздарын билсин. Биздикилер кээде чектен ашып кетет да. Мектепке жоолук салдырбайбыз, анан дигүү деп. Биз кимбиз бир туугандар? Аллах тааланын парзына, буйругуна каршы чыга турган. Эртең сиздин жаназаңыз буйрубай калса эмне болот? Бир имандан түшүнүк ала турган кез, имандан кеңири бир түшүнүк алып, Кудайдан корко турган кез келбедиби туугандар? Бул дүйнөдөгү сыноо убактылуу.
Kimden kançalık korksoňuz da, başka bolsoňuz da bul dүйnö wagtylуу bir. Erteň barыбыз görgө, kabırga barabız. Kандай bul? Nabolot ошол мектепке жоолук салынып баргanda, башкага жоолук салынып барганда ошону сөз тийгизип башка кылгандар ошолордун өзү Кудайдын астында жексир болуп калуудан коркпойбу? 70 жыл мен атеисттик турмушта көргөмүн деп эле өзүнүн көргөнүн эмете бериш керек. Азыр балдар деген аң сезим өскөн заман. Ал жоолук кыз кишини кайра аярылыкка, жакшы жолго жетелеген заман. Ошон үчүн туугандар, антип Кудай Тааланын буйругуна каршы чыгып, Кудайдын каарына, апаат кырсыктын келүүсүнө себепкер болуп калбаш керек. Ошентип Кудайдын буйруктарына, ачык буйруктарына. Жоолук бул Кудайдын ачык буйругу. Албетте болгону мектепке барганда ошо мектепте ал мыйзам боюнча да эч ким каршы чыга албайт негизи. Жанагындай мектептин формасы бар, ошого ылайыктуу кийип, жакшынакай кийип барыш керек болот. Ошентип Кудайдын буйругуна каршы чыга берип, эгерде Кудай сактасын, кырсык бале келип кала турган болсо, биринчи ошолор күнөөкөр болот. Кудайдын буйругуна каршы чыккан себептен. Канча деген кыздар жарым жылаңаш жүрөт, канча деген кыздар намысынан ажырап атат, канча деген кыздар байкуш алданып калып атат, аборт болуп, канча деген жигиттер башка иштерди кылып атат. Алардын баары көрүнбөйт да келип туура жолго ылайын деген. Кошуналардын такыр сизге каршы чыкканга акысы жок. Көргөндөр каргыш айтып жатышат дейт. Эмне кылсам болот? Кудай Таалам сизге жардам берет, аларды душман катары сезбеңиз, болгону ата-энеңизге туура түшүндүрүш керек болот. Чубак устазыбыздын сабагын коюп берип, айланайын, сен кыз киши энесине айта алат да, энекебай, биздин Курманжан энебиз да жоолук салынган, канеке энебиз дагы, Санира бияга энебиз дагы бай жакып келип медреседен жоолук менен окуп жүргөн жеринен ушинтип баласы каммаласка ушинтип туура көргөн келини катары күтүүгө деп. Биздин тарыхыбыз мол, мусулманчылык, мен эч кандай агымга тиешем жок. Ханафи мазхабтамын, Ахлүсүннат вал жамаа акыйдасындамын, мынакей мектепке дагы жакшынакай келе турганды кийип барып атам. Жоолугум менин парзым деп жакшынакай түшүндүрүп, ошол боюнча азыр мынакей муфтияттын печаты мөөрү коюлган Айша энебиздин, Фатима энебиздин китептерин алып барып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржыма китептерин алып барып, анан жакшынакай кызмат кылыңыз. Анан кошуналар каргыш айтып антип кантип акысы бар анын. Алар өздөрүнүн кыздарын билиш керек. Алар өздөрүнүн балдарын билиш керек. Аларга периштелер каргыш айтып жатышат, кандай болот ал? Куранда келет, кимдеги ушундай жер бетинде бузукулук кыла турган болсо, аларга Аллахтын элчисинин, периштелеринин каргышы болот деп келет да, Кудай сактасын. Антип бирөөнүн кызына эч чыкпастан өздөрүнүн кызынын акырети үчүн, бул дүйнөсү үчүн кам көрүш керек болот. Кээде чектен ашып кетет да, ушундай бир сөздөрдү айткым келет. Жана устаз дейт, эч эле бутка туруп байый албадык дейт. Бактылуу да жашай албадык. 3 жыл мурун атамдын көзү көрбөй калды, операция болуп. Андан кийин агам иштегени кетти, бирок акчасы эч эле буйрбайт. Эч нерсеге жетпейт, көп акча салса да жетпей жатат дейт. Кредитибиз дагы бар. Атам биринчи группадагы инвалид. Устаз эмне кылсак болот дейт. Эң биринчи ошол жапатырмак кичине ысырапкорчулукту азайтып, байкеңиздин тапканын үнөмдөп, кредитти жабыш керек. Ошо кредит ушундай берекесиздик алып келет да. Ошо кредит жабылгандан кийин иншалла баардыгы өз жайына келет. Дуаны токтотпош керек, анан ошо ысырапкорчулукту азайтып туруш керек. Байып баштаганда кайра эле сөз артка кетип жатабыз дейт. Анан дем салдырыш керек, көз деген бар, сөз деген бар, өзүңүздөргө дем салдырып жүрүш керек. Жаныбарларыбыз каза болуп калат, үй бүлөдө ынтымак жок, сүйлөшүп жатып урушуп кетет. Устаз атамдар агамды урушса, ал өлөм деп коркутат. Устаз атама да дуа кылып коюңузчу, суранам дейт. Байкеңизге айтыңыз эми, кой, атабыз өзү көзү көрбөй кыйналып атса антип урушкан жакшы эмес деп. Улууларга урмат көрсөтүңүз. Сиз ошол түшүнгөн кыз катары, ушул сөздөрдү уккан катары ата-энеңизге үндөбөй макул ата, макул апа деп жакшы кызматын кылыңыз. Анан байкеңизге айтыңыз. Устаз айтты, андай деген болбойт. Акча таап аткандык эле ата туура эмес айтса деле каршы чыгып көңүлүн оортканга болбойт. Макул ата деп, анан туура ишти кылыш керек. Устаз жана өзүм жөнүндө да айта турган болсом, сөзүм бар эле дейт. Менин жашоого кызыгым жок, жашагым келбей кетет дейт. Билбейм эмнегечи. Эмнеге андай дейт. Алдыга койгон максатым жок, эч нерсе каалабайм, эч нерсе жакпайт, эч нерсе кызыкпайм. Антпеңиз. Адамдардын сөзүнө таасирленип ошол тоюп кетип атасыз. Антпеш керек. Сиз тескерисинче жакшы окуп, чоң окуу жайда окуп, ата-энеңизди сыймыктанта турган кылбайсызбы Аллахтын астында? Сиз карындашым антпей, келечегиңиз алдыда эми 17-18ге чыгып атыпсыз. Жакшы окуңуз дагы, медакадемияга окуп, аял затынын ичинен мыкты бир врач болуп чыкпайсызбы? Мыкты врач болуп чыгыңыз, ата-энеңизди эртең өзүңүз дагылай тургандай болуп, сиз элибиз сыймыктана турган мыкты кадр болуп чыгыңыз. Антпеңиз.
1696 саламатсызбы дейт. Мен аябай көп ойлондурган көйгөйлүү суроом бар эле дейт менде. Бул суроону беришке көп ойлондум, бирок бербесем дагы болбойт. Жолдошум экөөбүз жашаганыбызга 9 жыл болуп калды. Башында жакшы эле жашачубуз. 2-3 жылдан бери көп басынчу болду. Сенин кебете кешпириң, түркүң суук, оозуң маймылдын оозуна окшош деп. Бирок мен Аллах андай жараткан болсо ошондой боюнча жүрөм, эч жеримди өзгөрткөн жокмун. Ооба, өзгөртсөңүз да күнөө болот. Эртең өзгөртүп оозуңузду пластический операция башка кылсаңыз деле жактырбай бир нерсени сүйлөп чыгат. Көп уяттуу сөздөр менен сөгүп сүйлөйт, бирок түнү такыр башкадан болуп калат. Анан да оозуна мен бул нерсени окубайын эми. Анткени бул сабакты жаш балдар дагы көрөт, карылар дагы көрөт, кошуна өлкөлөр дагы көрөт. Баягы капырлардын, кайырдиндердин туура эмес жыныстык катнашка көргөнүн кылып ошону туурайт экен да, ошону талап кылат экен. Мага такыр жакпайт ал нерсе дейт. Бул нерсеге шарият эмне дейт? Шарият күнөө дейт аны. Шарият күнөө дейт. Ошол нерсени баягы жакындык мамиледе оозду иштетүүнү шарият күнөө дейт. Болбойт ал нерсени. Ал болбойт, ал күнөө болот. Ага белдин астына түгүл биз сол колду иштетебиз го. Раматылык Чубак устаз айткан маселе ал башка маселе. Хамбали мазхабтагы бир маселеде ал ошол мамилеге баруудан алдын бул дагы кээ бир эмелер үчүн дейт. Бизде Ханафи мазхабта ал болбойт деп эле айтыш керек. Болбойт. Белдин ылдый жагы, белдин ылдый жагына биз керек болсо гусул да башка болгондо дагы адептүүлүк үчүн сол колду иштетебиз, башка болот. Анан экинчиден ал нажасат болот. Мусулман ал оозу менен канча деген Куран окуйт, Алланын сөзүн айтат. Анан үчүнчүдөн ал ошол вируска алып барат. Медициналык жактан дагы адамдын оозунун ичинде башкача өзүнчө микробтор болот. Анан алиги жеринде да башкача нерсе болот. Ал эске салып дагы болбой турган нерселер. Анан экинчиден ошо күндүзү маймылга теңеп анан кечкин сизге жалдырап келип атпайбы? Ошол учурда сиз кадимкидей шартты коюп, эсиңизге келиңиз. Күндүз эле эмне дедиңиз эле? Ошол себептен маймылга эмне келип атасыз? Маймыл сыяктуу мен сизге жакпай атсам деп жакшынакай айтып, түшүндүрүп, анан күйөөңүздү намазга, жакшынакай намаз окууга, анан жанагындай кебетеңизге асыла турган сөздөрдү жакшынакай кылып уруш чыгып кетпегендей, жаңжалга жетелебегендей кылып айтып түшүндүрүшүңүз керек. Күйөөңүз Алла жолуна чыксын, азыркы тартипти этибарга алып сөзсүз анан андай салыштырганын койсун. Кечинде деле өзү тоок сыяктуу бүрүшүп калат экен го. Эмнеге антип айтат анан? 1697 Assalamu alaikum устаз дейт. Сизге төмөндөгүдөй маселе менен кайрылып жатам. Туугандар, мусулманчылыкта мен ачык эле айтып коеюн, арка жактан, жамбаш тараптан жакындык мамиле кылууга, оозду жанагындай иштетүүгө болбойт. Бул күнөө болот. Жамбаш тарапка такыр болбойт, шариятта күнөө. Аялды да бекер кыйнайт, операцияга башка чоң ооруларга жөнөтөт. Берки мунун көпчүлүгү аяктан келип чыгат. Ошондой уят кинолорду, уят нерселерди көргөндөн келип чыгат. Ырахатты нике алкагында адал жол менен гана кандырса болот. Жаныбарлар сыяктуу болбош керек. 1697 суроо. Assalamu alaikum устаз дейт. Сизге төмөндөгүдөй маселе менен кайрылып жатам. Менин жашым 22-де, жолдошум менен 5 жылдан бери 2 кыз бир уулду болдук. Жолдошум ичпейт, чекпейт, намаз окуйт, колунан келишинче иштеп камсыз кылат. Бирок кыялы оор, өзүн карман албайт, нерв болгондо, бир аз түшүнбөстүк болгондо мага кол көтөрөт. Колунда эмне болсо чаап ийет. 2 кызым коркок болуп калды. Бирок атасын жакшы көрүшөт. Балдарды да урат дейт. Бир күнү ката ачууланса мени өлтүрүп коебу деп корком. Башым оорукчан болуп калмай болду. Мени бошот жообуну бер десем жок бербейм дейт. Ушундай адеп ахлактагы адам менен жашагандан тажадым. Өзүмдүн ата-энеме айтпайм, эч кимге айтпайм, алардын жүрөгүн оорткум келбейт. Жок, айтышыңыз керек. Эртең өлтүрүп койсо эмне болот? Нерв болгондо эмне кылганын калчылдап билбей калса, агаңызга айтып коюшуңуз керек. Агаңызга, ата-энеңизге айтсаңыз алар ажыраштырып алат, бирок агаңыз барбы сиздин? Агаңызга же иниңизге бой жетип калгандай күчтүүрөөк айтып, ал келип жездеси менен же кайнысы менен сүйлөшсүн. Кызым көчөдө калган жери жок. Мен сиздердин жашооңуздорго кийлигишпейм, бирок дагы нервиң келип калчылдап эч нерсени билбей, карындашыма кол тийгизип, дагы ушинте турган болсоң, менден көргүлүктү көрөсүн деп жигитче жакшынакай сүйлөшсүн дагы, эскерсин да жөн жашасын. Анан дарыгерлерге дарылансын. Бул дагы оору да, барып дарыланып, витаминдерин алып, башка кылып, эметсин, алдын алыш керек. Эртең анан Кудай сактасын, жаман бир өкүнүчтүү акыбал болуп калбасын.
жигиттер аял затын уруу болбойт, аял зат турганга жол бербейт. Албетте аял заты күйөөсүнүн тилинен чыкпай жакшы аял болууга тырышыш керек, бирок эркек кандай болгон чакта да аялды уруп жанагынтип нерсеге болбойт. Уруп отуруп балдардын да жүрөгүнүн ишин алып тур болбойт. Кыяматта ар бир нерсеге малды, аял эмес, бала эмес, малды туура эмес чапкандын үстүнө жооп берет. Шариятта мына 2 жыл мурун Чубак устазыбыздын мечитинде, академиясында жаныбарларды кантип багыш керек, арам адал маселесинде каяка чабыш керек, бүт ошол нерсе үйрөткөн. Атты дагы каалаган жерге башка бияка чагып берип, бул кашаң ат деп. Туура эмес чапканыңыздын да жооп берет. Өзүнүн чаба турган жеринен башка жерге чапкандын өзүнө жооп берет. Элестетиңиз, аял бала чакасына кол көтөргөн. Бул жакшы эмес. Бир кол көтөргөн эркек кол ошондой баягы бир уурдаган адам колу туткак ууру болуп калган сыяктуу, ошентип урушту уруп жеңем дейт. Ошон үчүн жигиттер, мына биз үйлөнүү боюнча сабак кылып атабыз, күнүгө видеосун чыгарып атабыз. Жигиттер, үйлөнүүдөн алдын мен аялыма кол көтөрбөйм, балдарыма кол көтөрбөйм деп ушул нерсени өзүнө сиңириш керек. Бир эркектер чыгышы мүмкүн да, сен кимсиң молдоке же молдокелер кимсиңер? Мен аялымды уруп турбаса болбойт, мен өзүм билем деп. Анда сизди да уруп туруш керек, анда түрмөгө алып барып камап, сизди да уруп ошол жерден уруш керек. Кандай бул мамиле? Эртең сиздин кызыңызды урса эмне болот? Күчтүү эркек колу менен эмес, башкасы менен эмес, кашы менен, жакшынакай сөзү менен башкарат. Ошон үчүн жигиттер үйлөнүүдөн алдын антип кол көтөрбөйм мен аялыма деп эметиш керек. Сиздин апаңызга деле атаңыз кол көтөрө берсе жагабы, жакпайт. Демек, сиздин аялыңыз дагы болочок бирөөнүн кызы, болочок эне ал. 1698 суроо. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум дейт. Ва алейкумассалам рахматуллахи ва баракатух. Менин жанымды өйүп жүргөн суроолорум бар эле. Жооп бере аласызбы? Мүмкүн болсо дейт. Бисмилlah. Биринчиси, менин ата-энем мен кичинекей кезде ажырашып кетишкен. Мамамдын айтымында дейт, апамдын айтымында. Өзүмдүн атам нике кыйдырбай эле ЗАГС алыптыр. Мен төрөлгөндөн кийин апам турмушка чыкты. Анда нике кыйышкан. Бирок сот аркылуу атам менен экинчи жолдошунан бирди төрөгөндөн кийин ажырашты. Себеби өзүмдүн атам алиментке акчам жок деп сотко барбай жүрдү. Суроом, ошондо мамамдын никеси барбы экинчи жолдошу менен? Ага чейинкиси эмне болот? Ал кезде мамам эч нерсени билчү эмесмин дейт. 16 жашында ала качып кетиптир дейт. Нике кыйдырбай жөнүнө ЗАГСты сатып алсаң, нике ордуна өтпөйт. Никеде кадимкидей биринчи сүйлөй турган сөз болгондон кийин сөз менен жооп бериш керек. Ошон үчүн биринчи нике өтпөй калган. Экинчи никеде кыйылса, ал нике дурус болот. Илгерки учурда ошондой нерселер болуп калган. Азыр ошол нерсеге тобо кылыш керек болот. Экинчи суроом дейт, тайенем, таятам каза болгондон бери, тайенем дейт. Тайенем, таятам каза болгондон бери ыйлай берип, оорубаган жери калбады дейт. 2 жылдан бери бир молдого көрүнүп жүрөт, тамыр чекен, дарыларын ичет. Тайенем 2 жыл мурун аябай катуу чоочуган. Ошондо илешкен, жин илешип алыптыр деп дем салып жүрөт. Бирок эч эле жакшы боло албай жүрөт дейт. Жанагы дем салган адам, Кудайдан корккон адам болсун, анан акчасын соруп эле улам туура эмес дарылар менен башын айлантпасын. Ишеничтүү адамдарга алып барыш керек. Мен бул нерсени эфирде канчалык айтсам туура болот, бирок айтайын. Былтыр жүргөндө мага ошону айтышты көлдө, Караколдо. Мен өзүм берки түптөн болом. Кыргызстандын баардык жери биз үчүн мекен болот. Караколдо бир ушундай бир аялдарды көрөм деген бир Кудайдан жөө качкан бирөө чыгыптыр. Ал молдо деген атка татыксыз, ал молдо деле эмес негизи. Кантип жана боюнда болбогон аялдарды боюнда кылтырам деп. Барып ошентип жакындык мамиледе кылат экен да. Ошондойлорду кармап, мыйзамдуу мамлекетте жашагандай кадимкидей үстүнөн арыз жазып эле, ошондой факттак аргументтер болсо, мыйзамдын үстүндө арыз жазса, ал мыйзамда бизде кылмыш жада кодексинде бар ал. Шылуундук, алдамчылык, адамга баягындай денесине зыян келтирүү деген ошондойлорду каматыш керек. Алар чектен ашкан адамдар түрмөнүн ар жагында бир аз өздөрүнө келиш керек болот да. Ошон үчүн сиздин тайенеңизди деле ошо карап аткан адам кандай, Кудайдан корккон адамбы, көз ачыктыкка, башкага бакшылыкка тиешеси жокпу? Анткени туугандар, көз ачыктар, бакшылар эч качан адамга жакшылык каалабайт. Жакшылык каалаган адам көз ачыктык менен дагы, биринчиден бакшылык менен дагы алектенбейт. Ким буга чейин билбей, же бүгүн мына акыйкат сөздөр жетип атса эртерээк тобо кылып токтотуш керек. Алар адамды жалган маалыматтар менен, жин шайтандар менен аракет кылып, тескеринче акчасын соруп, ден соолугуна олуттуу зыян келтирет. Ошону айтып атканым. Анан Бишкекке барып дейт, мен бул окуу жайдын атын атабай эле коеюн эфирде. Ошондой бир деген ооруканага да, исламдын атын жабынган ооруканага барып кайрылды, результат болгон жок дейт. Илешкен ошончо көпкө жүрөбү. Кантип кутулсак болот? Тайенем жытка аябай капризная болуп калды, көп таарынып ыйлай берет.
Тайнеңизди жакшы иман сабактарын алып барыш керек. Азыр Кудайга шүгүр Кыргызстанда илим билимдин мекени болуп атат. Туура багыттагы жакшы бир топко барган апалардын сабагын алып барып, биринчи ишеним маселесин ордуна коюш керек. Тагдырга тан бериңиз, антип көп жоктобоңуз, акыретте жолугабыз деп. Бул бир. Экинчиси, ошол жерлерде Жыргалгаары деген бар, Шаршембай Ачы медресесинде, Таалайгаары деген бар. Ошолорго барып дем салдырыңыз, алар акчасыз эле мындай эле дем салып берет иншалла. Анан дарыгерлерге текшертиш керек. Ошо нерв жагынан ооруганда деле жин илешүүсү шарт эмес, катуу кыжалат болуп нерв жагынан ооруганда адам ошентип акылы кирди чыкты болуп калат. Үчүнчү суроо, мамамдын дейт, апамдын экинчи жолдошу жакшы адам, мени турмушка узатып, окутуп, колунан келишинче карады. Бирок өзүнүн кызы жок. Мен себепчи боло аламбы бейишке киришин? Албетте. Биринчи атаңыз карабай бакпаса, сиз ошол жакшылыктарды кылсаңыз, иншалла бейишке киришине себепкер болосуз. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Аддалу алал хайри кафаилихи". Бирөөгө жакшылык каалаган адам, жакшылык жолун көрсөткөн адам аны кылгандай сооп алат дейт. Намаз окуусунан башкага себепкер болосуз. Бирок ал киши сизге баягындай жалгыз калбашыңыз керек, башка болбошуңуз керек. Анан ичкенде башка адам болуп калат дейт. Ошо ичкилигинен койдурганга аракет кылыңыздар, текшертип, көрсөтүп, дарылатып дегендей. Көзүнө бир нерселер көрүнөт экен. Мамамды дагы сабап коет, кечери ичип алып аябай сабаптыр. Мамам өзү ооруп араң жүрөт. Ажыраштырып алсак күнөө болбой, папам айтып калат, өзүн кармай албай, билбей калат экен. Бирөө арака дубалап койгон окшойт деп ыйлайт, дубаланган кантип билсек, ичпесе жакшы адам. Тайнеңиз менен диги экинчи апаңыз турмушка чыккан адамды тайнеңиз менен чогуу барып дем салдырыш керек. Анан чөйрөсүн караш керек болот. Эми сиз бизге каралашкан адамсыз, апабыздын мынтип өзү оорукчан, шалажан болуп жүрсө, сиз ичкилигиңизди токтотпосоңуз, бир күн уруп, таалуу жерине тийип өлтүрүп койсоңуз кантет? Ошон үчүн эгер бул токтобосо, биз апабызды сизден алууга туура келет деп түшүндүрүш керек сол кезинде отуруп. Дем салдырыңыз деп. Төртүнчү, анан мүмкүн болсо умурага жөнөткөнгө аракет кылыңыздар, өздөрү да аракет кылышсын. Төртүнчү суроо, былтыр үйгө төркүндөп барсам, ичип жүргөн кез экен дейт, келип мамамды аябай сабады. Анан мамам, апам башка жерге кете туралы соолукканча, мени өлтүрүп салбасын деп кийиндерин чогултуп кетип бара жатса, сага 3 талагымды бердим деген. Аябай мас эмес болчу, бирок кызып эле ошондо түшүп калды, мас адамдыкы түшөт. Бир гана имам Тахави, имам Кархилер түшпөйт дейт, бирок ал ачык эле айтып атпайбы? Толук мас эмес, 3 талагымды бердим деп. 3 талак түшүп калды. Эми ал атаңыз менен эгерде такташыбыз керек, ушинтип 3 талагыңды бердим деп айткан болсо, диги экинчи турмушка чыгып атпайбы? Ал киши менен никеси жок. Жашаганга болбойт. Папам мамамды былтыр кайра соолуккандан кийин кечирим сурап, антип айтканымды билбейм дептир. Мамам жок, эми жашабайм десе, анда соттошуп балдарды экинчи көрүз кылам дегенден кайра экөө жарашкан, антип мажбурлабасын. Жашаган арам болуп калат. Такташ керек. Сиз ошол экинчи турмушка чыккан кишинин номерин биякка жазыңыз, мен өзүм байланышайын. Же болбосо ошол көлдө болсо, караколдо, хатибиятта илимдүү адамдар бар, ошолорго барып тактасын. Анан өзү талак берип ичкен кезде болгондо 3 талак бердим деп 3 талакты. Анан эртеси антип барларды көргүз кылам деген туура эмес. Мыйзам бар. Канча Кудайдан коркпогон адамды темирдин арка жагы адам кылып коет. Ошон үчүн динге сый менен келүү маселеси өтө зарыл болот. 1699 маселе. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт Калысбек Таксыр. Bir жума мурун келинчегимди үйүнө кетирип жибердим. Себеби баарыңар тажаттыңар деген сөз болду дейт. Баш кошконубузга 4 жыл болду. Келинчегим экөөбүз бири-бирибизди жаш кезибизден жактырып, кийин турмуш курганбыз. Бирок никеден кийин чыныгы сүйүү башталат демекчи баары астым үстүм болуп кетти. Bir жылда 360 күн болсо, анын 200 күнүн төркүнүндө өткөзөт. Чубак ажы рахматуллах чын айткан экен, төркүнү жакындын төшөгү жыйылбайт деп. Маселеге өтсөк дейт, кече дааратымды алып истихара намазын окудум. Дубамда никемди сактап калышымдын артында жакшылык болсо, жашыл түс көрсөт. Никемди сактап калышымдын артында жакшылык болсо, жамандык болсо деңиз. Кызыл түс көрсөт деп дуба кылдым. Түнү менен разноцветный түш көрдүм дейт. Жашыл, кызыл, сары, көк, кыскасы бардык түстөрдү көрүп чыктым десем адашпайм, бирок түшүм жашыл түш менен башталды дейт. Ошондо никемди сактап калыштын аракетин кылсамбы дейт. Эми баарыңар тажаттыңар дегенде аялбай айло жок, жанына күч келгенде айтат аны. Сиз аялыңыздын сөзүн айтып атасыз, бирок сиз ага айткан сөздөрүн айтпадыңыз го. Сиз андан оор сөздү айттыңыз да, туурабы? Реалдуу караганда маселеге. Ошон үчүн жашыл түс жакшылыктын белгиси, башка түстөр ал жашоодо өдөлдөй боло берет деген сөз. Ошон үчүн эң негизгиси жашыл түш болгон экен, ортодо балдар бар, барып келинчегиңизди алып келиңиз. 1700 суроо. Саламатсызбы дейт. Менин сиңдимдин 4 баласы бар. Күйөөсү
Россияда 6 жылдай болуп калды, кредиттери көбөйүп иштегени кеткен. Сиңдим пособия менен күн көрөт. Күйөөсү балдарга жакшы жеткидей акча салбайт, айлыгы тийгенде азыраак салат. Ага да чыдап сиңдим 5000 пособияны жеткирип олтурат. Күйөөсү үйлөнгөнүн угуп да чыдап жүрдү. Энди дейт аялы Россияга чалып сиңдиме эки баласы бар экенин айтыптыр, жанагы экинчи тийгени. Сиңдим жашабайм деп айтса, сиңдим жашабайм деп айтса, сиңдиме кел деп билет алып бериптир. Бирок 4 баласы энесине карайсыз десе, күйөөсү ата мээримин көрбөй чоңоюп жатат. Эне мээримде чоңойсун балдары дейт, балдарым дейт. Апам бир туугандары үзүлбөйт, сиңдим мага айткан ушундай, сиңдим кантса туура болот дейт. Берки алыптыр го, зина иш кылбаптыр, бирок Кудайдан коркуп адилеттүү болуп балдарын карасын. Өзү бир үй бүлөсүн карай албагандарга экинчи аял алуу болбойт. Экинчи аял алуу адилеттүүлүктүн эле белгиси ошол да, адилетсиздиктин белгиси. Кудайдан коркуп жакшынакай карасын, ошол нерсени күйөө балага эскертип, ортого сиздер түшүшүңүздөр керек, бирок жакшы мааниде, урушуп ап кетпей тургандай. Туугандар, биз ушул жерден бүгүнкү суроолорубузду жыйынтыктайбыз. Инстаграмдан келген суроолорго кечээки бүгүнкүнү кошуп эртең жооп беребиз, Кудайым буйрса. Аллах таалам баарыбызга эки дүйнөнүн бактын берсин. Ушу үй бүлөлүк маселелерде эркектер дагы, аялдар дагы бирдей экөө тең Кудай Тааладан коркуп, балдардын келечегин ойлоп, ар дайым туура чечим кабыл алып, анча-мынча уруш болот, бирок ошондо ырбатпай, жараны дагы күчөтпөй, жакшынакай үй бүлөгө ээ чыгып, үй бүлөнү жакшынакай карап, багып, жигиттер, эркектер эрктүү, аял затын эркектер эрктүү, намыстуу болуп, аял заты уяттуу болуп, улууларга урмат көрсөтүп, бул жашоону, кыска жашоонун өзүн да тозокко айлантпай, жакшы жашоо кечирип, Кудайым буйрса өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө, жакындарга, мамлекетке, мусулман үммөтүнө, адамзатка пайда алып келе тургандай бийик максаттарды коюп, Аллахка жаккан, пайгамбарыбыз сыймыктанган коомдордон бололу иншалла. Элибизге, жерибизге, мамлекетибизге Аллах таалам жакшылыктарды жаадырган болсун. Жаман сыноолордон алыс болуп, бале кырсыктардан алыс болуп, жакшы, тынч, ынтымактуу өмүр сүрүүнү, жакшы амалдарды кылып кетүүнү, акыреттин эгин зарына бул жалган дүйнөдө көп жакшылыктарды толтурууну Кудайым насип кылсын. Бирахметике.